Саламатсыңарбы балдар? Биздин бүгүнкү өтө турган темабыз кыргыз тили 8 класс 4 чейрек. Балдар, сабагыбызды баштаардын алдында жагымдуу маанай тартуулап алалы. Ар бир күнүбүз бүгүнкүдөй жүзүбүздөн жылмаюу кетпесин. Бардыгы сонун. Ар бир күндө ушундай жакшы бир маанай тартуулайлычы бири-бирибизге. Бактылуу балалык каалайм. Күндөй жылуулукту каалайм. Телефонуңарды колуңарга алып, телевизордон көрүп, сабакка активдүү катышкыла балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы бышыктооч жана анын түрлөрү. Сын сыпат бышыктооч, орун бышыктоочтор. Сабактын максаттары: билим берүүчүлүк. Окуучулар бышыктооч жана анын түрлөрү боюнча түшүнүк алышат. Өнүктүрүүчүлүк. Сүрөт аркылуу логикалык ой жүгүртүүлөрүн өнүктүрүү менен бирге сөз байлыктары өсөт. Тарбия берүүчүлүк. Бири-бирин сыйлоого, маданияттуу болууга тарбияланышат. Балдар, биз өткөн сабагыбызда толуктооч жөнүндө өткөнбүз. Анда толуктоочту талдоо менен биргеликте өтүлгөн теманы ышыктап алалы. Суусаганга бекер бер. Кимге? Суусаганга. Орус тилин жакшы билет. Эмнени? Орус тилин. Өзүм билбегенди башкалардан сурабайм. Эмнени? Өзүм билбегенди. Англис тилин жакшы билет. Эмнени? Англис тилин. Кыймыл аракеттин, сын сыпатын, сан өлчөмүн, мезгилин, ордун, себебин билдирип турган айкындооч мүчө бышыктооч деп аталат. Сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрүнүн ичинен эң кеңири жана көп кырдуу өзгөчөлүктөргө ээ болгон түрү бышыктооч. Кыймыл аракеттин түрдүү кырдаалдарын чагылдырууда алар кандай, кандайча, кайда, кайдан, кантип, каякты көздөй, качанга чейин, канча, канчадан бери, эмне үчүн, эмне максатта, эмнеликтен, эмне себептен деген суроолорго жооп берет. Бышыктоочко тиешелүү грамматикалык белгилер. Кыймыл аракеттин түрдүү мүнөзүн, кырдаалын бышыктап турат. Багындыруучу сөз менен ыкташуу, башкаруу байланыштары аркылуу мамиле жасайт. Башкаруучу сыңары ар дайым этиш сөздөр болот. Кыймыл аракеттин түрдүү кырдаалдарын билдиргенине байланыштуу бышыктоочтор төмөнгү маанилик топторго бөлүнөт. Сын сыпат бышыктооч, орун бышыктооч, себеп бышыктооч, мезгил бышыктооч, сыпат бышыктооч, өлчөм бышыктооч. Бышыктоочтук милдет аткаруучу сөздөр: чакчыл формадагы этиш сөздөр, тактооч сөз түркүмдөрүнүн бардык түрлөрү, сын жана санатоочтордун айрым түрлөрү бышыктоочтук милдетти атооч жөндөмөдө туруп аткарат. Зататоочтор бышыктоочтук милдетти барыш, жатыш жана чыгыш жөндөмө формаларында туруп аткарат. Бышыктооч мүчөлөр жандоочтор тутумдашып турган атооч, тактооч сөздөрдөн да турушу мүмкүн. Барыш жөндөмөдөгү же жандооч тутумдашып турган, же болбосо максатында, аракетинде деген сыяктуу функционалдык жардамчы сөздөр айкалышып турган кыймыл атоочтор да аткарат. Сын сыпат бышыктооч. Сүйлөм тутумунда кыймыл аракеттин сын сыпатын, мүнөзүн, жөн жайын билдирип турган айкындооч мүчөлөр сын сыпат бышыктооч деп аталат. Кантип, кандайча,
кандай, эмне болуп деген суроолорго жооп берет. Сын сыпат бышыктоочтор негизинен этиштин чакчыл формасынан, тактоочтордон, тууранды сөздөрдөн, зат атоочтордон, сын атоочтордон, жандоочтордон тизмектеле айтылган жана этиштин атоочтугунан жасалышат. Жолугууга атыл акырын сүйүндү. Кандай? Акырын. Ак мөөр соңкөлдүн аккуусундай буралат. Кандай? Аккуусундай. Топ уландар чочугандан былк этпестен туруп калышты. Кантип? Чочугандан былк этпестен. Үйдүн ичи атыр жыттанат. Кандай жыттанат? Үйдүн ичи атыр. Орун бышыктооч. Сүйлөм тутумунда кыймыл аракеттин мейкиндиктеги орун багыттык маанилерин билдирип турган айкындооч мүчө орун бышыктооч деп аталат. Кайда, кайдан, каяка, кайсы жерде, каякты карай, каякты көздөй, каяка чейин деген суроолорго жооп берет. Алар күн-түн жүрүп отуруп, бир айылдын четиндеги терең коктуга келишти. Кайда? Күн-түн жүрүп отуруп, бир айылдын четиндеги терең коктуга. Кыргызстан жазуучулар союзунда кийинки учурда жакшынакай саамалыктар жаралды. Кайда? Кыргызстан жазуучулар союзунда. Башынан мөңгү кетпеген Ала Тоо аймагына алыскы Испаниядан ардактуу меймандар келишти. Кайдан? Ала Тоо аймагына алыскы Испаниядан. Бүгүнкү күндө Кытайга тор карт аркылуу катташып жатабыз. Кайсы жер аркылуу? Бүгүнкү күндө Кытайга тор карт аркылуу. Керимбүбү кетмени көтөрүп жогору басты. Кайда басты? Жогору. Эртеден кечке сен кайда жүрдүң? Орун бышыктооч. Кийинки күнү мейманканада түнөдүк. Кайда түнөдүк? Мейманканада. Түркиядан келген меймандар боз үйдө отурушту. Кайда отурушту? Боз үйдө. Арча бийик тоолордо өсөт. Кайда? Бийик тоолордо. Орун жана сыпат бышыктоочторду катыштырып, сүрөттөр аркылуу сүйлөм түзгүлө. Нурсултан көксөп жүргөн келди. Шаар кооз көрүнөт. Акыра баласын менен күтүп жатты. Бул жердеги боштук сөздөргө сүрөт боюнча сүйлөм түзөсүңөр. Тикесинен тик туруп катуу кишенеди. Жайында соңкөлдө беймарал оттошот. Хатико кожоюнун сүйгөн. Мына бул жерде дагы сүрөттөрдү коюу менен сүйлөмдөрдү түзөсүңөр. Орун бышыктоочту катыштырып сүйлөм түзгүлө. Бул жерде дагы мисалдар берилген. Сүрөттөрдү коюу менен силер сүйлөмдөрдү түзөсүңөр. Япониядагы бийик түндөп келишти. Алар көздөй жол тартышты. Студенттер бир күн кечке китеп окушту. 169-көнүгү. Адилеттик өкүм сүргөн жерде чыр чатак болбойт. Адамдын адамгерчилиги бир жамандыкта, бир жакшылыкта билинет. Кош төбөгө жеткенде аны күн кууп өттү. Гүлнур оор жумушту аткарат. Бул жердеги бышыктооч сөздөр адилеттик өкүм сүргөн жерде, бир жамандыкта, бир жакшылыкта, кош төбөгө жеткенде кабагым кашым дебей. Балдар,
биз ушул бышыктооч боюнча алган билимибизди текшеребиз. Ал эми ушул жерде билимибизди текшерүүдө камтылган суроолор мультиурок сайтында жүктөлөт. Анда балдар силердин көңүлүңөрдү Манас эпосу тууралуу видео тасмага көңүлүңөрдү бурам, жакшылап уксаңар, силер бул тема боюнча эссе жазасыңар. Kudretli ulu göktengir, men yaşarımdı yaşadım, aşarımdı aşadım. Görgön günüme, içken soğuma, dirölüküme men razı. O dengerim elimde kaldı, yerimde korgu, bozko ömür ver, kaska ölüm ver, yaştı calga. Merimin değilsin, can menen malga. Dep түндүгөдө көккө алакан жайып, теңирге тайынган кыргыздын көкөтөй ханы таң торгою сайраган маалда, таңкы чолпон бата элек чакта эл жерине бата сурап, керезин айтып, оозунан көк түтүнү бур этип, көкүрөктөн жан кетип, 85 жашына барып карып, кайраты боюнан качып, о дүйнөгө узаган. Кыргыздын байлык кутун кармаган, мал дүйнөсү жайнаган, журт атасы көкөтөй хандын ашы, салаалап суулар аккан, боорун токой баскан, аш тойдо ат чапса болгон, кулагын куштардын үнүнө толгон, кеңирсеген кар кыра жеринде өтсүн деп бүтүн болду кыргызда. Төгөрөктүн төрт бурчунан түгөл баарын чакырып, душманын койбой батырып, ал анысы аз келип эзелкиден кас болгон, Карагытай Манжуудан Коңурбай Жолой Нес кара, алоо кеси баш болуп, миң саңдаган кол менен алар кошо келишти. Көкөтөйдүн көп мүлкүн шенебей алып сапырып, түмөндөп байге сайдырып, жалгыз уулу бокмурун ашка ээ болуп берер аксакал ким болоор деп мыктыларды чакырып, жыйын куруп калды дейт. Элдин ээси ким болсо, сөөк ээси ошо болот. Манас ашты башкарат, деди кошойду. Кыргыз элинин ошол улуу ашында далай кызык болду. Эл күтпөгөн чууга толду. Жыйналып келген кас душман аш ээсинин кадырына түкүрүп, олжолоп элди кетчүдөй, кыргызга сазайын берчүдөй ээлигип, ашыңа салам азапты, тоюңа салам тозокту деп кекенип, жолкунуп турду. Ошондо көк жал Манас көмгөн жок. Бу сөзгө келген жок. Мейман болуп сый жатпай, мыкты сынган душманды четинен сүрөп, коркутар калмак сен эмес, коркчу кыргыз мен эмес, чапчу Манжуу сен эмес, чаптырчу кыргыз мен эмес деп кас душмандын баарысын ордуна койгон эмеспи? Түрүлүп келген душмандын үшүн алган эмеспи? Ордого түшүп карысы бас-бастап жаңжал басылды. Шааниси аштын айтылып, салтанат анан уланды. Кылымдарга күбө болгон, урпактарга үлгү болгон, ошондогу намысты колдон чыгарбаган кыргыздар улуу аштын аягында жыйын куруп, Бакай көсөмдүн
мындай кеңешин тыңдап турганы. О кадырман эл билгилери, жоо бөрүлөрү. Көкөтөй ажонун ашы билбегенге көп чырдын ашы болду. Билгенге 40 уруу кыргыздын бириккен башы болду. Намысыбыз, арыбыз, каныбыз, жаныбыз бир экени билинди. Ким кас, ким дос экенин аш көрсөттү. Андай болгон соң, ар кимибиз өз башыбыздын гана камын ойлогонубуз жарабас. Ашка чейин ар бир хан өз ураанын чакырып, өзүнүн очок намысын талашчу. Бокмурун Көкөтөй деп ураан чакырды. Төштүк Кыпчак деп ураан чакырды. Ушинетип катаган, жедигер боло берип, 40 ураан чакырылды. Эмесе кабыл көрсөңөр, мындан ары кылымдан кылымга урааныбыз бир болсун, Манас болсун, кыргыз болсун, жаша Манас, бар бол кыргыз деп ураан таштамагыбыз нарк болсун. Аталар ант беришти. Нарк менен сөз бекитишти. Түнкү көктө Манастын жылдызы балбылдап жанып турду. Көкөтөйдүн көлөкөсү тарап, келечекке жарык төгүлдү. Абдан кызыктуу бекен балдар. Анда текстеги сүйлөмдөрдөн бышыктооч сөздөрдү тапкыла. Бир айылда ачуусу чукул, сабырсыз, өзүн кармай албаган бала жашайт. Ал эки сөздүн бирине эле теригип, адамдарга катуу айтып салат. Бир күнү атасы аны чакырып алып, ага бир баштык мык берет. Балам, ачууңду кармай албай калган ар бир учурда тигил турган устунга бирден мык кагып турасың. Бул сага жаза болсун дейт. Ошентип, биринчи эле күнү ал устунда 10дон ашык мык пайда болот. Бир жуманын ичинде мык каккандан жадаган бала карманганды да үйрөнө баштайт. Кагылган мыктар күндөн күнгө азайып отуруп, бир да мык калбай калган. Күн келет. Ал атасына барып, бул жетишкендиги тууралуу сүйүнчүлөйт. Бирок атасы ага жаңы тапшырма берет да, эми балам, сабырдуу болуп, өзүңдү колго алып, айта турган жерде ачуу сөзүңдү айтпай калган ар бир учурда мындан бирден мык сууруп тур дейт. Бала бул тапшырманы да бир топ күндө аткарат. Ошондо атасы баласын чын дили менен куттуктайт. Бирок аны устунга ээрчитип келип, мына балам, сен өзүңдү тарбиялоодо өтө чоң ийгиликке жетиштиң. Бирок тиги устунду карачы, анда арынын уюгундай болгон тешиктерди көрдүңбү? Алар эми эч качан мурункудай тегиз болбойт. Адамдын көңүлү да ушундай балам. Бирок бир катуу айтып, көңүлүң калтыргандан кийин канчалык өкүнүп, кечирим сурасаң да, канчалык жакшы сөз айтып турсаң да, тиги устунга окшоп так калып калат. Ошондуктан оюңа келгендин баарын айта бербе. Айтаар сөзүңдүн баарын ага жакшылап ойлонуп ал. Мына, менин сага аталык кеңешим дейт. Балдар, силер бул тексттен 4 сүйлөм жазып, анын синтаксистик талдоо жүргүзөсүңөр. Дагы анын ичинен сын сыпат бышыктооч жана урун бышыктоочторду табасыңар. Кээде айрым толуктоочтор менен бышыктоочтор бирдей жөндөмө мүчөлөрүнө ээ болушабы? Аныктагыла. Мисалы, биз айылга баратабыз.
Мен апама баратам. Бул жерде айылга апама, айылга бышыктооч, апама толуктооч. Калган сүйлөмдөргө да таанышалы. Көптөгөн кыргыздар Москвада күн өткөрүп жүрүшөт. Адамда аябай жакшы сапаттар бар. Москвада, адамда. Бул маалыматты китептен таптым. Илгам мага өйдөдөн келет. Маалыматты өйдөдөн. Сыйда чек жок, үйдө телефон жок. Сыйда үйдө. Кечээ мектепке барган жокмун. Менин бул ишим сизге жакпады көрүнөт. Мектепке сизге. Мындай шундук жер жүзүндө жок. Тазалыкта зыян жок. Жер жүзүндө тазалыкта. 8-ге 5-ти кош. Кечке чейин деле келе калабыз. 8-ге кечке. Эртең менен кеч турдум. Жогорудагы сүйлөмдүн бышыктоочу кайсы? Кеч, турдум, эртең менен. Биз шаарга тез келдик. Жогорудагы сүйлөмдүн сын сыпат бышыктоочун тап. Биз шаарга келдик тез. Түшкө чейин базарга барам. Жогорудагы сүйлөмдүн мезгил бышыктоочун тап. Түшкө чейин базарга барам. Балдар, анда үй тапшырмага көңүлүңүздү буралы. Төмөндөгү берилген тапшырмаларды Multiurok сайтынан толук аткарасыңар. Берилген видео тасмадан кыскача эссе жазып, талдоо жүргүзүп, мага онлайн аркылуу жөнөтөсүңөр. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калгыла балдар.